Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областында Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Кудайыма шүгүр, эл журтума, кыргыз элибизге шундай кызмат кылып келебиз. Интернеттен кызмат кылып келебиз. Мындай барып кызмат кылабыз, элдин көйгөйүн угабыз. Мына бүгүнкү айта турган көйгөй баягы шайтан оюну деп айтпадым эле өткөндө. Шайтан оюну шайлоо башталды. 3 адамдын башы бириксе эле шайлоо. Биздин журт башыбыз айткан Садан Нуркожаевич, административный ресурс колдонбош керек, айыл өкмөт болобу, университет болобу, окуу жайда ректорлор болобу, эжекелер болобу, шайлоого киригишпегиле деген жери бар. Мына бүгүнкү күндө, бүгүнкү кече болуп атат, Азаттык партиясын далил менен биздин бир тууганыбыз көрсөтүп берип атат. Студенттер окуу маалында келип ошол жерде турат. Эми буга ким жооп берет? Эжекелер жумуштан кетеби же ректорлор жумуштан кетеби? Шуга кызык болуп атат бизгечи. Административный ресурс колдонбойт, таза өтүлөт деген уже биягы жүз ачыла баштады. Урматтуу бир туугандарым, айнанайын садак олоюндарым, мына ушу азаттыктар болобу, булар деле биздин бир туугандарым. Ата мекенби ким? Бүтүн Кыргызстан, ишеним, багыт, бардыгы бир туугандарым. Чыныгы жүзүңөрдү көрсөткүлөчү. Чыныгы жүзүңөрдү көрсөтүп. Чындап адам жок болсо деле чыгып алып эле сүйлөй бергилечи. Интернеттен азы бар, элдин баары интернеттен көрүп калган. Интернеттен чыгасыңар силерчи. Ошондон эл шайлап алат. Чуркаган калат, буйруган алат дейт. Студенттерди топтоп, байкуштарды ата эле энелери контракт төгөт, алар окуш керек. Аларды ушинтип эле шайлоо, бул келди, ал чоң келди деп эле сүдүрөп жүрө берген бул кандай бир туугандарым? Азаттык партиясында кимдер кетип атат? Бир туугандарым, бул мыйзам иштебейби? Мыйзам бир эле бизге иштейт да. Бейбечарага, жетим жесирге иштейт. Мындай байларга иштебейт. Мындайга ким качан болот? Бул кандай? Бул башталышы болду го бу. Бир туугандарым. Жогорку бийликтегилер, жогорку ким? Шайлдабекова. Шуга бир чара колдончу, сада болоюн алтын эже. Не деген болду? Алтын эже деп коюнчу. Итегиле алтын болуп калдыңыз го. Шайлоодо көп жылдан бери шайлоону сиз өткөрүп, сиз король болуп калдыңыз, королева. Токтотпойсуңар муну. Бирок сизди деле угушпайт экен булар. Өткөндө деле ким бир депутаттан четтетип койдуңуз эле. Сот менен прокуратура чечип койду, бүт элечи. Кайра эле депутаттыкка бара турган болду. Билбей калдым бир туугандарым. Карап турайлы эми, тынччылык эле болсун элибиздечи. Булар кандайсыңар? Кайсы факультеттесиз? Еш факультет болду. Еш болду. Кайсы факультет болду? 11-21. Сүрөбөз азыр. Жылдыз эсептери. Бирок сарып алып келебиз. Алай өз. 2004-жылы парламент Бекмырзага, Кимдер жок ушул жакта. Ошол учурдагы бийлик